Электр энергиясын алууда эч кандай ресурстарсыз, тынымсыз иштеген түбөлүктүү кыймылдаткыч тууралуу видеолорго соц тармактарда сиздин да көзүңүз түшкөн чыгар. Акысыз электр энергиясын алуу кимге гана жакпасын. Бирок бул реалдуубу? Негизи муну жасоого мүмкүнбү? 16-кылымдын аягында Париж Академиясы атайын токтом кабыл алган. Өтө көп окумуштуулар мен түбөлүк кыймылдаткычты таптым деп эле патентке материал бере беришкен. Анан айтышкан түбөлүк кыймылдаткычты курууга мүмкүн эмес деп. Физиканын тилинде эки түрдөгү түбөлүк кыймылдаткыч бар. Биринчиси мындай, мисал менен айтканда, бензин менен машинаңды жүргүзүп, машина жүргөндөн кийин бензинди өчүрүп койсок эле мотор өзүнөн өзү жүрө бербейт. Ал мотор ар дайым айланып туруш үчүн ага энергия керек. Ал энергиянын булагы бензин, же газ, же дагы башка электр энергиясы болуп эсептелет. Окумуштуулардын ою боюнча түбөлүктүү кыймылдаткычты курууга болмок. Качан гана физиканын кээ бир закондору биз ойлогондой болгон учурда, ал эми биз так илимди айланып өтө албагандай, бул идея азырынча абстрактуу бойдон калууда. Экинчи типтеги түбөлүк кыймылдаткычтар, мисалы үчүн, бул физика менен байланышкан. Физикада термодинамиканын башталыштары деген чоң илимий багыт бар. Ошол башталыштарында жылуулук өз алдынча ысык нерседен муздак нерсеге берилет. Муздак нерседен ысык нерсеге өтпөйт өз алдынча. Эгерде биздин бөлмөбүз айтайлык 5 градус ысык болсо, деңиздерде ысык суулар бар. Ал жерде 15 градус болсо, ошол деңиздеги ысык суу бул жака өз алдынча өтүп кете турган болсо жылуулук. Анда биз түбөлүк кыймылдаткычты курмакпыз. Демек, түбөлүк кыймылдаткычты куруу бул жомок. Бизге чейинки адамзаттын учурунда жомоктордо гана баяндалган буюмдарды азыркы жумушубузда колдонуу кадыресе көрүнүш болгондой, келечекте окумуштуулар мунун да чечимин таппайт дегенге болбойт. Анткени бул ааламда табылган илимий ачылыштарга караганда дагы ачылбаган канча сыр жатат. Мисалы, каршылыксыз электр тогун өткөргүчтү табуу, бул деген сөз түбөлүк кыймылдаткычка окшош. Ал азыр бар, мисалы үчүн өтө жогорку басымда, бөлмөлүк температурада каршылыксыз өткөргүчтөрдү табышкан. Бирок кадимки атмосфералык басымда, бөлмөлүк температурада табыла турган жогорку өткөрүмдүү материал табылса, анда биз гэсти бир жолу алып токту, Кыргызстанды токту туюктап туруп өчүрүп койсок, 100 жылга чейин ал каршылыксыз акмак. Бул физиканын закондору менен байланышкан процесс. Чарпелекти айтып калышат, бул түбөлүк кыймылдаткыч деп. Бирок ал чарпелек суунун энергиясы менен байланышкан. Суунун энергиясынын деңгээли түшүп кетсе, же ал азайып кетсе, ал чарпелегибиз иштебейт.